Өлкө башчысынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси аяктап, эми жергиликтүү кеңештердин депутаттары кайра жаңыдан шайланат. Ал сагат ырдын алкагында Каракол шаарына Челпек айыл аймагы кошулгандыктан шайлоочулардын саны дагы 10.091ге көбөйдү. Мандаттын саны мурдагыдай 31, анын 8 аялдардын квотасы болуп өзгөртүүсүз калтырылып, алар эми партиялар тарабынан талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аркылуу шайланат. 2 августта чыккан указдын негизинде өздөрүнүн ишин токтотту депутаттар. Анан бизге бул Каракол шаары боюнча Челпек. Ал жерде Ташкыя, Бурмасуу, Челпек өзү 3 участок болуп бизге кирип атат да. Ошонун негизинде бизде азыр 28 участок болот буюрса, шаар боюнча Челпек айылы мурун баягы мандаттык боюнча шайлоого келишчү. Булар азыр эми партияга кирип, партиянын сизбесинин негизинде кошулат да. Болуштар менен, сонун кишилер менен, жалпы баары менен сүйлөштүк. Кудай буйрса, баарын тең 30 августка чейин биз тактап баарын тең ордуна коебуз деген милдет турат. Шаардык кеңештерге шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7%дан 5%га чейин төмөндөтүлдү. Ал эми добуш берүү жарандар үчүн мурдагыдай эле өзү жашаган аймактагы шайлоо тилкелеринде ишке ашат. Челпек айылында болсо 3 шайлоо участкалары ачылат. Ошо шайлоо участкаларында эч кандай проблема болбойт. Себеп дегенде алар мурун кандай шайлап жүрсө, ошондой эле шайлай беришет. Ошол жана 3 участканы мурунку эле шайлап жүргөн жерлерин ачып беребиз буюрса. Ал жерлерде бүт шарттарын биз түзүп беребиз. Эч кандай кыйынчылык болбойт. Белгилей кетсек, кала боюнча мурда шайлоочулардын саны 39.000ден ашса, азыр 49.931 түзөт. Аймакта шайлоону дайындоо ушул жылдын ноябрь айына болжолдонууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.